Мыскали Чыныбеков жана кесиптешиңиз Наталья Владимировна шайлоону жылдыруу боюнча демилге көтөрдү. Сиз буга кандай карайсыз? Менин оюмдагы суроону бердим да, мен ушул учурдан пайдаланып, же болбосо силердин канал аркылуу урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичке кайрылып кетейин деп атам да. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиздин бүгүнкү күндө эки гана жолуңуз калды. Биринчи жол бул элиңизди сактап калган эр жүрөк президент катары тарыхта каласыз. Экинчиси бийлигин сактап калган суу жүрөк президент катары тарыхта каласыз. Дегеним, сиз азыр пандемияны тындырышыңыз керек дагы, парламенттик шайлоону жылдырышыңыз керек. Бул биринчи жолуңуз. Жок, болбосо бийлигиңизди сактап каласыз, анда шайлоону кылыңыз, анда элиңизди кыргыз. Башка жол жок. Башка жол жок. Сооронбай Шарипович, сиз мени жакшы билесиз. Экинчи мен сизге кайрыла турган нерсем бул мындай. Сиз азыр бүтүн бийликти колуңузга алыңыз, жоопкерчиликти мойнуңузга алыңыз. Азыркы биздин жогорку кеңештин дөөлөтү жок, жогорку кеңештин мөөнөтү жок калды. Контрагыбыз да жок, антрагыбыз эле калды. Өкмөтүңүздүн көрүп атасыз, өлүмтүк өкмөтүңүздүн эч мындай эл алдындагы ишениминдер калбай калды. Андыктан убактылуу өкмөттүн убагындай кылып эле бардык бийликти бир колго алыңыз дагы, эртеңки күнгө өзүңүз жооп бере турган жоопкерчиликти алып бийликти колго алыңыз. Ошондо сиз тарыхта каласыз, элин сактап калган падыша катары. Жок, эгер шайлоону өткөрөп, парламенттик шайлоо мөөнөтү өтүш керек, мен мыйзамды сактап калам десеңиз, анда сиз эртең өзүңүз сактап кала албай каласыз. Бул мен көргөн чындык. Сизге кандай кылып чындык жетип жатат? Туура, мыйзамдын талабы башка, бирок ыймандын талабы башка да. Мыйзам боюнча шайлоону жылдырганга болбойт. Бирок мыйзамдан жогоркусу кодекстен конституциялык мыйзам, анан баш мыйзам. Бул азыркы өтө турган шайлоолор бизде конституциялык мыйзам негизинде өтөт. Андыктан аны бузганга сиздин мүмкүнчүлүгүңүз жок. Бирок кандай гана мыйзам болбосун, ал адамдын өмүрүн сактап калганга да, адамдын өлүмүн кылганга иштебейт да. Андыктан бул ыймандын талабы. Андыктан кандай болгон күндө дагы парламенттик шайлоону жылдырышыңыз керек. Эң ириде бул элиңизди сактап калып, пандемияны, пневмонияны токтотуп калышыңыз керек. Бул сиздин эң негизги эл алдындагы милдетиңиз. Эртең эл бир гана сизден сурабайт. Парламенттен сурабайт, правительстводон сурабайт, бир гана сизден сурайт. Өзүңүз жооп берип каласыз. Өкмөт тууралуу кеп козгодуңуз. Өкмөттүн азыр пандемияга каршы күрөшүн. Мен таң калам да, ошол өкмөт башчы өз оозу менен айтты да, Куатбек Айылчевич, азыркы пандемиянын көзөмөлдөн чыгып кеткенине, элдин көчөгө чыгып кеткени себепкер деп күнөөнү өзүнөн алып туруп элге отуруп салды. Куатбек Айылчевич, бул эркектик эмес. Өкмөттү Абылгазиев башкарды, штабты сиз башкардыңыз. Саламаттык сактоо министри Коспо Чолпон баштым. Мына үчөөңөрдү шала кылыңардан көзөмөлдөн чыгып кетип, эл буга келди. Билесизби, мен 2 ай мурун айткам. Мартта айткан болчумун. Вирус бар. Вирустун артында минус бар. Минустун артында чоң саясат бар деген болчу. Вирусту көрдүкпү? Көрдүк. Бюджеттеги минусту көрдүкпү? 30 миллиард көрдүк. Анан кийин эми саясатты көрүп атпайсызбы? 20 миллиард сом алып, анан 20 ИВ сатып алган, бул коррупциялык саясатпы? Бул коррупциялык саясат. Мындай болбош керек болчу. Анан бүгүн келип алып туруп эле эл өзү күнөөлүү деп. Эмне кылдыңар силер? 200 миллион доллардан ашык акча келди ушу коронавируска каршы күрөшкө. Туруштук бере турган. Туруштук бере албаганса анан элди эмне? Элди карантинге камадыңар, жат дедиңер, жатты, чыкпа дедиңер, чыккан жок. Анан чыгып келип алып эл чыгып кетти. Анан эл күнөөлүү деген. Бул эркектик эмес, бул жоопкерчиликсиз. Келип башыңыз менен эртең эл алдында сиз жооп бересиз. Мына ушундай кырдаалда айрым депутаттар элге жардам берип жүрөт. Алардын арасында сиз дагы бар. Ошо ИШК билдирүү жыгатты. Эгер кандидаттар элге жардам берсе, ал подкуп айтып атат да. Сиз буга оюңуз бар? Мен ушуну азыр эле ушул жакка келатып 24 KG'ден окудум да, ошо Борбордук шайлоо комиссиясынын бир мүчөсү азыркы берилип жаткан жардамдардын бардыгы шайлоочулардын добушууга, сатып алууга багытталган деп туруп, эртең ошол партияларды же болбосо ошол талапкерлерди тизмеден чыгарып койгонго толук негиз бар депчи. Анда эмнеге чакырып атасыңар? Өкмөт башчы өзү айтып атпайбы? Саясий партиянын лидерлери элге бере турган, эртең шайлоодо бере турган жардамды бүгүн бергиле. Жалпы бул орууну жеңейик, жалпы көтөргөн жүк жеңил деп бир жагынан жардам сурап атат да, экинчи жагынан жардам берсеңер, силер бул болбой калат, бул мыйзам бузуу болот депчи. Бул деген башаламандык. Кеп андай эмес. Азыр бир дагы партия каттала элек, бир дагы талапкер тактала элек. Анан аларга баягы добушун сатып алуу болот. Бирок бүгүн эмес, ал эртең болот. Эртең болот, шайлоонун убагында болот. Кимдер сатып алат, ал эл өзү эле таап алат.